Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Аталган кеңешмеде өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, коронавирус инфекциясынын жайылышын болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Кубатбек Боронов адистер тарабынан эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен дарылоонун жаңы протоколу иштелип чыгып жатканын билдирди. Ошондой эле жергиликтүү медиктерге жандандыруу иш-чараларын жүргүзүүнүн заманбап ыкмаларын окутуп жаткан россиялык адистер илдеттин күчөп кетишине каршы күрөшүүдө чоң жардам берип жатканын айтты. Өлкөнүн ар бир облусуна компьютердик томография жабдуусун орнотуу иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда мындай жабдуулар Бишкек менен Ош шаарында гана бар. Ошону менен бирге Кубатбек Боронов күз-кыш мезгилине даярдыктардын жүрүшү, калкты дары-дармек менен камсыздоо, медицина кызматкерлеринин керектөөлөрүн канааттандыруу жана башка маселелер боюнча маалымат берди. Премьер күндүзгү стационарларга барып, Ош шаарындагы жаңы жугуштуу оорулар ооруканасынын имаратынын пайдаланууын түптөөгө катышкан. Ош облусуна болгон иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ал жаңы ооруканаларды кыска убакыттын ичинде бүткөрүүгө бардык күч-аракеттер жумшаларын кошумчалады. Премьер-министр Ош облусунда коронавирус инфекциясын жаңы жуктуруп алгандардын жана күндүзгү стационарларга кайрылгандардын динамикасы төмөндөп бара жатканын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков илдеттин тоо чокусуна качан чыгаарын аныктоо, кырдаалдын өнүгүшүн божомолдоо, тиешелүү чараларды көрүү боюнча терең талдоо жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Кеңешмеде медиктерди коргоочу каражаттар, жабдуулар жана тамак-аш менен камсыз кылуудагы кемчиликтерди токтоосуз түрдө четтетүүгө көңүл бурулду. Кызматтык милдеттерин аткарып жатып, каза болгон дарыгерлердин үй-бүлөлөрүнө өз маалында кенемте төлөөнүн, ошондой эле эл аралык гуманитардык жардамдарды аймактар боюнча тегиз бөлүштүрүүнүн, маалыматтарды санарип форматка өткөрүүнүн, аймактарды зарыл дары-дармектер менен медициналык каражаттар менен камсыз кылуунун мааниси баса белгиленди. Ошондой эле аймактардагы селдин кесепеттерин жоюу боюнча чараларды күчөтүү зарылдыгы айтылды. Мындан сырткары коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында жаңы окуу жылына даярдык көрүү процессине өзгөчө көңүл бурулуп, өкмөткө авариялык абалдагы мектептердин оңдолуп түзөлүүсүн ар дайым көзөмөлдөп туруу сунуш кылынды. Ошондой эле бюджеттик каражаттарды биринчи кезектеги долбоорлорго, эски ооруканаларды жана авариялык абалдагы мектептерди оңдоп түзөөгө, райондук борборлордогу жолдорду курууга багыттоонун мааниси белгиленди. Ирригациялык тутумдарды куруу жана калыбына келтирүү, санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, патрулдук милицияны реформалоо жана башка долбоорлорду улантуу зарылдыгы айтылды. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Кубатбек Боронов менен апта сайын өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча онлайн кеңешме өткөрүүдө.